Корумда айылында өткөн залкар комузчу Карамолдо Орозовдун 140 жылдык мааракесинде анын ысымын алган мектептеги айкелине гүл чамбар коюлуп, Куран чүрүлдү. 3 кыл комузда кол ойноткон окуучулар келген меймандарга комузчунун айселики сынган бугу көйлөрүн чертишти. Аны менен бирге мында келгендер аталган билим уясындагы комузчунун колдонгон буюмдары сакталган музейинен кабар алышты. Иш чаранын расмий бөлүгү көл жээгинде өттү. Анда Карамолдо Орозов атындагы Кыргыз мамлекеттик академиялык эл аспаптар оркестринин аткаруусунда терме камбаркан күүсү менен ачылып, коноктор сөз алды. Ушул эле менин аркамда турган оркестр Карамолдо атабызды даңазалап, Кыргызстан облусунун бардык жеринде иш чараларды өткөрүп келди. 3 илимий практикалык конференция өттү. Бир нече жолугуш өттү. Эралалык Түрксой уюмунун алкагында дагы түрк академиктеринин талкуусунда болду. Атабыздын арбагы, атабыздын даңкы, наркы эли бозунда. Кыргызстанда канча президент болсо, ошончо президент элге ант бергенде Молдокөбүстүн ибараты менен ачылды. Дегеле кыргыз жашоосу, кыргыз турмушу ибарат менен ачылып, кыйын учурда, кайгы түшкөн учурда көкөймөстү менен жабылып турат. Күнүгө Кудайдын куттуу күнү кыргыз мамлекетиндеги бардык телеканалдардан, радиолордон жаңырып турган күү бул ибарат күүсү. Күү атасы Карамолдонун өткөн элдин турмушун баяндаган көкөй кести, чоң кербес, сынган бугу, ошондой эле философиялык мазмундагы ибарат, насыйкат күйлөрү эл арасында бүгүнкү күндө дагы кеңири чертилип келет. Анын күйлөрү кыргыз эл музыкасынын классикасы болуп саналат. Комузчунун мааракесине жергиликтүүлөрдүн даярдыктары кызуу жүргөн. Иш чарабыз жогорку деңгээлде өтүп жатат, Кудай буйрса. Даярдыктарды 2 ай мурун көрүп баштаганбыз. Көмөктөшкөндөр Маданият министрлиги, акимчилик, область болду. Терең ыраазычылык билдиребиз. Анан эң негизгиси жергиликтүү бюджеттен өзүбүз 500 000 сом акча бөлгөнбүз. Ошонун баарын сарптадык. Андан кийинки элге рахмат айтыш керек. Эл көтөрүп кетти. Мындан ары да ушул Карамолдо атандай комуз черткен кыздардан чыксын, балдардан чыксын. Мен тилегим ушул. Аккан арыктан суу агат, дагы бир Карамолдо чыгып берсин. Мына оркестр бир кезде кичинекей оркестр болуп калды эле. Ушу өлгөндө билем мен бала кезимде. Ушу оркестрлер аябай көп келгенде менин көзүмө чоң көрүнгөн. Мына ошол деңгээлге азыр жетиптир. Буга чейин комузчулар арасында республикалык кароо сынак өтүп, анын жыйынтыгы чыккан. Маареке жеңүүчүлөрдү сыйлоо азем менен коштолду. Баш байгеге 200 000 сом акча каражаты коюлган. Дүйшөнбек уулу Закирбек 200 000 сом акчалай менен сыйланат. Баш байгени Кыргыз Республикасынын мамлекеттик катчысы Сүйүнбек Сапарбекович Касманбетов тапшырат. Карамолдо атабыздын конкурсу мурункусунда бир 11 жыл мурун өттү эле. Дагы 11 жылдан өтө турган болсо картайып кетчү дейбиз. Андан кийин бир катышалы, ушул атабыздын арбагы ыраазы болсун, атабыздын күйлөрүн чертели деп анан бул байге конкурска 3 турдан өтүп, бүгүнкү ушул ийгиликке жетиштик. Мааракелик самалыкка Кыргызстандын төбөсү көрүнгөн комузчулар, ырчылар катышып концерттик программа тартууланды. Өлкө башчынын улуттук нарк жөнүндө жарлыгынын алкагында өмүрү өрнөк болгон инсандардын мааракелери жана тарбиялык мааниси зор өзөктүү программалар мындан ары дагы улантылат. Гүлбарчын Молдоева, Нурлан Чойбеков, Ала Тоо 24, Ысык Көл облусу.